рассмотрению уголовного дела по обвинению Емельяна Ивановича Сахаровича совершили преступление предусмотрено частью 3 статьи 204 Уголовного кодекса. Секретарь продолжит заявку. Явились все, кроме представителя потерпевшего Бакирова. Присаживайтесь. Так, Емельян Александрович, пожалуйста. Суд предоставляет вам последнее слово. Сот сыграл в суде. Ты мне спросил. Тақтау ретінде тұратын болу. Бүгінгі менің айта тұрған артық сөзім сізден шығара тұрған өкімге қандайдыр деңгейде тәсір ете алады? Бұл мизам талап. Жоқ емес. Онда мен даярмын. Құрматтуу төраға, құрматтуу соттың қатысушылары, бүгінгі мен анда айтып кетсем, мұнда бүгін маға қойылып жатқан қылмыс іс бойынша қарсы қозғалған жана ушу болып жатқан соттық териштирүүдөгү орчундуу маселелерге токтолуп кетким келди. Көп эмес 5 мүнөттөй убакыт алат. Мен ошол убакытта 2017-жылы ушул кылмыш болгон убакытта Бишкекте Асуулдагы боло турган чоң компанияга даярданып, Кыргызстандын бүтүн баардык аймактарын кыдырып, каттуу даярдык уюштуруп жаткан мезгил болду. Мен ушул компанияга даярданып жаткандагы менин негизги максатым жана милдетим ушул Асуулда болгон компанияда аттанган командабыз менен ийгиликке жетүү негизги максаттардын бири болчу. Кудайга шүгүр, ал ийгиликке жеттик, анын эртесинде болуп. Андан кийин өзүмдүн жеке максатымда чет мамлекетте жүрүп, туугандардан, маалыматтардан угуп, сен үстүңдөн арыз түшүптүр, сага кылмыш иши ачылыптыр деген кабарды угуп, мен башка баардык өзүмдүн иштеримди токтотуп, ушу өз жериме келип, Кыргызстанда ушул тергөөгө катышып өзүмдүн актыгымды далилдейин деп чечтим. Москвадан Бишкекке учуп келген күнү эртең менен самолеттон мени өргөндүн балдары жерден тосуп алды. Самолеттон. Муну тактап айтканымдын себеби ошол күн 2018-жылдын 20 октябрь күнү эртең менен саат 4-тө болчу. Аэропорттон түз эле тергөөгө келдик. Тергөөдөн мага айыбыңызып, ошол күндөн бери мен бүгүнкү күндө камакта отурам. Эми ушул тергөөдө козголгон кылмыш ишинде түрткү болгон ушу бүгүнкү күндө көбөйүп аткан бир Чымырбаева деген жарандын арызы негиз болот. Мен буга токтолуп кетейин дегенин себеби Чымырбаева ушул залда, ушул жерде көрсөтмө берип жатып айтты, ачыгын. Ал өз каалоосу менен жазбаганын. Ал ошол өзүнүн сөзүндө айтып кетти, ал Емельянов ким экенин тааныбаган, көрбөгөн, тааныштыгы жок. Бирок өзү ошол мезгилдерде эсимде болсо 2018-жылдын сентябрь айларында камакта отуруп СИЗОдо БКМБга суракка чакырылган жерден БКМбдин төрагасына арыз жазып турат. Бирок урматтуу төраганы кылуучу бир нерсени айтып келет. Арыз жазган жаран ошол күндөрү үй камагына которулуп чыгып турат. Бул эмне демекчимин? Бул жерде бул арыз ошол жарандын эркиндикке чыгыш үчүн жазган арыз экенин далилденип турат. Мына бүгүнкү күндө ошол жарандын жазган арызы өзүнүн максатына жетпей, кылмыш ишинде
Aradan 2 yıl ötkөндөн keyin bul dagы öz kaalоосу менен эмес, Громович деген жаран жабырлануучу болуп арыз жазылат. Бул Громович деген жаран дагы өзүнүн үйүндө эркиндикте эмес, ал дагы КГБ, Белоруссиянын КГБсинде суракка чакырылып отуруп ошол деген арыз жазып берип атат. Aradan 2 yıl ötkөндөн кийин, тергөөдүн жарым өткөндөн кийин. Мен муну окуп таанышып көрүп, баардык көрдүк. Бул эки арыз жазган инсан дагы өздөрүнүн каалоосу менен, өзү эрки менен арыз жазып же доом бар дегенде талак дәлел жок. Громович дагы өзүнүн арызында айтып отурат. Илмиянов дегенде ол уккан эмес, тааныбайт, көргөн эмес, жолуккан эмес, сүйлөшкөн эмес. Ал дагы 2 жылдан кийин тергөөдөн жарым өткөндөн кийин бир интернеттен булактарынан уктум, неки Илмиянов дегенди айтып отурат, өзүнүн көрсөтмөсүндө. Ал Громович өзүнүн жазган арызында дагы ал жерде менин фамилиям жок. Неки чиновник деп арыз жазып отурат. Бизде ушундай. Урматтуу төрагалык кылуучу, мен айтат элем, бир инсан өзүнүн өмүрүндө 3-4 жыл мамлекеттик кызматта иштесе, ал өмүр бою чиновник болбойт да. Мен муну айтайын дегеним, ал кезекте Илмиянов мамлекеттик кызматта эмес, жараны милдетин аткарып, өзүнүн жардамын көрсөтүп жүргөн жаран болчу. Ал эми ошол эле жагдайда кылмыш ишине карап териштирип мына сот процесстерин көрүп чыктык. Кылмыш ишинде катталган 30дан ашуун күбөлөрдүн баары. Бирок 30дан ашкан күбөлөрдүн ичинен бир гана күбө. Бул менин партиялашым, мени таанып отурат. Жалгыз күбө. Ал şu partiyada иштеген Анарбек уулу Чыныбек деген бала. Бирок бүгүнкү күндө ошол күбө мындай көрсөтмө берип жатканы баарыбызга кызык жагдай. Себеби эмнеде? Мен Чыныбек менен бир аласа бересем болбосо, жаман жакшы мамиледе болбосом, же ал менин тааныштыгым, тууганчылыгым болбосо, бир жердешчилигим болбосо, жеке бир маалыматты айтылгандай алмайм деп эч качан жардамчы же жардамчынын жардамчысы болбойт. Болгон эмес. Бул инсан эмнеге мындай көрсөтмө берип атканы баарыбызга сыр. Бирок мен ойлойт элем, мүмкүн бул инсан өзүнүн бир жеке кызыкчылыгы, мүмкүн бир өзүнүн кылмышын жашыруу, мүмкүн бир же жумуштук карьерасын түшүнбөй, же кайсы себептен экени бүгүнкү күндө белгисиз. Мен ойлойм, бул инсан ошол Чыныбек бир күн болбосо бир күн өзү айтат. Чындык чыгат. Эмнеге мындай көрсөтмө берет? Мына урматтуу төрагалык кылуучу ошол кылмыш иште ушул жерде сот процесстеринде баарын сурап өзүңүз териштирип көрүп отурасыз. Ушул жерде мага айып долбасына прокурорлор да айыптоонун сөзүн айтып кетти. Бул кишинин күнөөсү тартышталып атат. Бир күбөнүн көрсөтмөсү, ошондой эле банктын кагаздары, телефондор депчи. Бүгүнкү күндө бир кагазда Илмиянов деген фамилия болсо, ошол факты көргөн жокпуз биз. Бир банктын кагазы болобу, бир телефон. Муну менен эмнени айтып келет? Бүгүнкү күндө мага коюлуп аткан күнөө, айып эч бир чындыкка келбейт. Фактысы жок. Өзүңүз окуп, өзүңүз териштирип, өзүңүз баарын каттырыңыз.
sözümden kısaltıp ayağında ne demek? Maddu, dörağalık uçu. Men jana menen atenem 6 yaş ballarımdan baktısına bugünkü günde men sizden soranıp turam bu yerde. Birinciden Kudaydan aslında, ikinciden elimden aslında, üçüncüden mizandan aslında. Uşul jagdaýlardyn baryny siz tak dalil teriştirip, akda ak, karany kara dep çeçim kabul alıp gelmiştim. Bulmağa koyulup жатқан күнөө өзүңүз уккандай жана терiştirip жаткандай жалган жала эч бир далили жок. Эч бир далили жок. Meni күнөөлөгөн далилдердин эч бир чындыкка алып келбегени бар көрүнүп турат. Өзүңүз да көрдүңүз. Урматтуу төрагалык кылуучу, бүгүн биздин үй бүлө ушул залдага келген тууган урак элдер sizden şunun varına tak teriştirip bir hakikat çeçimi kabul olarak görüntüyoruz. Benim sıralanım şu. Rahmat. Позволяет собственной помощи, да, но... Просто